Jaz bıyıl nege geçiget degендей, қалыстар неге geçiget. Баары шыдамсыздық менен күтіп атабыз. Балким жараткандагы ушул улан бир эки оор сөзүн айтып алсын деп калыстарды кечиктирип атат окшойт. Мен ойлогом, бүгүн залыбыз толот, баардык нерсе жакшы болот. Башыбызга бакыт кушу конот деп, бирок мен залды көрүп мага айып түштү. Бүгүн ушул жерде балким кимдир бир эртең айтып барса, айтып барсын, бул ачык чындык. Декандардын баардыгы келсе болмок. Ушул жерде баардык улуттук университет иштеген эжагайлар келсе болмок. Мен өтө таарындым деп да айта албайм. Таарынсам тагдырыма таарынадым. Бирок ачууччулукты айтып коюшум керек. Туурабы, кандай дейсиздер? Ыр калбады, бий калбады, мени сүйлөптүр деп атат. Ана мен даттанайын деп атам да. Анда келиңдер, албетте кыргыз эли өнөр баккан кыргыз эли таланттарды ар убакта таптаган бүрүктөй бүйлөнүп, ар убакта аш таштап, дайыма тулпардай туйлап, жоргодой жол салган эл болобуз. Аны биз дагы кайрадан алдыңыздарга көпчүлүктөр суроосу боюнча Талантбеков Элчибекти чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Элчибек мырза. Дайжол, ассалам алейкум. Сиздер үчүн чечештүү память от Востока. Элчибек, эфирдеги Элчибек. Я встретил девушку, полумесяца год, на щечке родинка, а в глазах любовь. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Я потерял ее, вместе с нею любовь. На щечке родинка, полумесяца вновь. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Пусть целый свет пройду, но найду я любовь. На щечке родинка, полумесяца вновь. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Разбила сердце мне, покой взяла. Шарапат, Элчибекке ыраазычылык билдирип коелу. Алып барып ошол бойдо конкурсант болсом жакшы болмок. Табыстар эми шашпайт, мал катат. Анда келиңиздер, ушул
Pauza dep koyup orusça, kırgızça ne deşiler? Tınıgını жоқтотпостон сиздердин алдыңыздарга бүгүн бизге жакындан көмөк көрсөтүп жаткан жигиттердин бири Нурбек Шүкүрбековду чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Bizler için can dövmeden atlar vereyim. Bilseyizler başımızda. Подними глаза, рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был. Для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы, я люблю тебя до слез. Каждый сон как первый раз. Вместо лжи красивых фраз. Это облако из роз. Лепестка и белых роз. Наши ложи растяну. Я люблю тебя до слез. Без ума люблю. Белизной твоей поняшенной белой кожи, красотой твоей божественных волос. Восхищаюсь я, ты мне всего дороже. Все у нас с тобой только началось. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез. Каждый сон как первый раз. Без лжи красивых фраз. Это облако из роз. Лепестками белых роз. Наши ложи растяну. Я люблю тебя до слез. Без ума люблю. Вместо лжи красивых фраз. Это облако из роз. Лепестками белых роз. Наши ложи застелю. Я люблю тебя до слез. Без ума люблю. Я люблю тебя до слез. Без ума люблю. Чын рахмат. Ендеше өнерге ішінде бекерінен айтылбасы керек. Қараңғыда көз тапқан, қабілеттен сөз тапқан қырғыз елі тұңғиықтан дайыма шығып кете алған ел екен. Мына ошол бүгүнкү тұңғиықтан сіздерді білбей, мен алып шығып кеткен ушул жигитке ырашчылык билдирүү менен сіздерден көркөрөгөн калчалар менен келечегинин көптү үмүттөндүргөн ырчы жигит Марат Талапбековду чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Assalamualaikum.
Anlaganda dilimi Askarım olup acalım olup Cıvı cimleri geçti Askarım olup acalım olup Cıvı cimleri Cıvı cimleri beni işte Çevreni buldular Çevreni maksat sonuna Aradan gezer Çırpalı kaynı toruna Terkin olup ümidin olup Canında turşu geçti Karanlık olup ümidin olup Canımda turşu, canımda turşu beni işte Daima tınlar seni isteyip Duramın hazır Babamın gülgüsünü sev Haftanın boyu, akşamın boyu Düşünüp hiç işte Haftanın boyu, akşamın boyu Düşünüp hiç Düşünmek için işte Çocuklar, bakalım hiç izlemeyen. Denizler. Kalkımanlıkta babanızlarla sahibi. Eski çanalarla birlikte olanlarla kanallara Kataras'tan çalması sizler için tabii ki alamazsın. Cırgala ölüm
жатса жүгіріп Ақбермек болып Тексіздің мөлтек төгілсін Көбіз басып өңді Өгілді жүріп Күн нұру беттің өңді Шағыр рахмат, рақшылық білдіреді. Мен дағы бір өлімді айын елміне таңдыр жетіспей қалдым. Ердап қойым болды. Рахмат. Құдай бұйырса, кейінгі жылы қатысады. Көптен көп үлкен мезгіл келіп жетті ұқсайды. Бізден көрушілер, үйермандар, анда келіңіздер. Сіздердің алдыңыздарға конкурсанттарды шақырып қоюға рұқсат етіңіздер. Анда бірінші жұп Керімбеков Шыңғыс Жана Сұраналиева ханым. Екінші жұп Байрамбек ұлы Қасиет Жана Салыбекова Толқын. Üçüncü жұп Исмаилов Шыңғыс Жана Қазиева Мырзагүл. Төртінші жұп Шаршиев Ниязбек Жана Дүйшеналиева Света. Beşinci жұп Төлегенов Марлен Жана Жаныш қызы Махаббат. Кейінгі жұп Алымбаев Ерлан Жана Тоқтобаева Жанара. Кейінгі жұп Туркманов Қанбек Жана Анарбекова Бегімай. Ақырғы жұбымыз Абдуқұлұлы Бақыт Жана Маннапова Тахмина. Жүректер соққан маған ұғыл өтеді. Кеулер анда тестігінде. Келгіздер анда. Біз сіздерден алдыңыздарды бүгін қалысты қылған. Қырғыз еліне аттың қашқасындай танымал болған инсандарымызды, сыйлықтарымызды шақырып қоюға рұқсат етіңіздер. Қалыстар тобын біз ортаға шақырамыз. Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр.
Сіздер ушундай жашынакай ырым айрамдан сиздер менен жүз көрүшөтүн абдан кубанычтабыз. Эң мыкты, эң бир жакшы кече болду, эсте каларлык. Эми мындай жарыш деген жарыш экен. Мындай ырым айрамда жарыш болду экен. Анан сырткары калыстык кылуу өтө кыйын экен. Анткени бар теңлер мыктыдашат, бар тең көздөр жалтырдайт, кимисинин 5 көйгөн, кимисе 4 көйгөн, баарын жоготкуба койгун келет экен да. Бирок жеңиш анын таш керек экен, анан колдон келишинче калыстык кылган экен. Анан өзү адам ырдабай калса, окумуштуулардын айтышы боюнча, психологдордун айтышы боюнча, адам ырдабай калса бул ооруп калат экен да. Өзүңүздөр байкасаңыздар, кээбирде кухняда болобу, же жолдо барып атканда болобу, ар бирибиз байкабастан өзүбүз билбей кыңылдап ырдай беребиз да. Ошо кыңылдап ырдап жүргөнүбүздү көрсө бактылуу экен да. Эгер ошо өзүңүздөр байкасаңыздар, ким мындай жан дүйнөсү ооруп турган киши ал кыңылдап ырдабай калат экен. Мына биздин сахнадагы мына бүгүнкү катышуучулар кыңылдамак турсун, моундай чоң залда, чоң театрдын залында сиздерге мындай жакшынакай сулуулукту, кооздукту, көркөмдүктү тартып алып отурушат. Булар кандай бактылуу. Ал эми ушундай таланттуу адамдардан сиздер да ушундай жакшы ырларды угуп, жакшы мындай таасир алып атканыңар канчалык. Ошондуктан бул жерде мындай утулгандар, жеңилгендер болбойт деп ойлойм да. Анткени катышуучулардын баары тең жеңишти. Ал эми ал турмак биздин көрүшүлөр да жеңишти. Ал турмак биздин калыстарда бир жакшы таасирге, бир жакшы жеңишке, жакшы кирге жетти деп ойлойм. Бул кош жылдыз деген эң жакшы деңгей болуп. Ошол сиздердин университет ушунчалык таланттарга бай экен. Ошол сахна чеберлеринен кем калышпаган. Эмне дегенде ушу сахнада атайын театрлаштырып, атайын ушундай ретро клип уюштуруп коюпсуңар. Таң калыштуу да. Ошондой ар бир сынар биздин эстрадалычлардан бир дагы караш кем калбайт экен. Баары тең мыкты басат экен. Баары тең жакты. Ошондуктан бул жерде эч ким Ар бириңиздердин сөзүңүздөр биз үчүн өтө баалуу. Арманыстар, урматтуу агай, эжелер, студенттер. Ушул демилгени көтөргөн башында Садык агай деп айтылды. Садык агай, сизге терең ыраазычылык бар болуңуз. Сиздей көкүрөгүндө муза жашаган, сиздей көкүрөгүндө чыгармачылык жашаган мугалимдер көп болсо, студенттер ийгиликтүү илим-билимге жетишет деп ойлойбуз. Бар болуңуз. Ошондой эле мен билгенден ушул сахнага жанатан бери биз көрүп көңүлүбүздү ачып аткан шоуну, оюн зоокту ушул Улуттук университеттин маданият бөлүмүнүн жетекчиси Кайрат деген жигит көптөн бери чукап жүргөнү менен ушу Кайратка дагы чоң ыраазычылык айтып коебуз. Мына ушундай уюштуруучу жигиттерибиз көп болсо, мугалимдерибиздин, студенттерибиздин көңүлү ар дайым ачык болот дагы, сабакка көңүлү келип, сабагын окуганга, андан ары өнөрүн өркүндөткөнгө жол ачыла берет деп ойлойбуз. Бүгүн ушул оюн зооктон биз абдан чоң таасир алдык. Анткени көкүрөгүндө ыр жашаган адам эч качан бирөөгө жамандык кыла албайт, жаман ойлой албайт. Жаман ойлонбогон, жаман ойлор болбогон жерде жаман иштер болбойт. Демек, сиздердин ишиңиздер жемиштүү болуп атыптыр деп түшүндүк. Бар болуңуздар, урматтуу агай, эжелер. Ошондой эле ушул жерге сынак жүрүп атат десе, барып ырдайын деп, өзүнүн толгон токой илимий иштеринен, сабактарынан сырткаркы убактысын бөлүп, ушул сынакка катышып жаткан мугалим эже агайларга дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бар болсун, ар дайым сахнада ырдап, жаркылдап жүрө бериңиздер. Ал эми Кубан айткандай, сынак болгон жерде албетте жеңүүчү жана жеңилүүчү албетте болуш керек. Сиздердин биринчи жеңишиңиздер ушул жерге катышканыңыздарда
Анан менин бир жаман адатым бар, ырдап аткан адамдын дикциясы менен эле сөзүн аңдый берем да, сөзүн туура ырдап атабы, туура эмес ырдап атабы дегенчи. Ушул жагынан дагы көбүрөөк карадык. Андан сырткары биздин калыстар тобунун курамында актерлор көп болгондуктан аркасындагы коюлган оюн зоого көбүрөөк көңүл бөлүндү. Ошолорду көбүрөөк бааладык. Анан кийинки сынактарда кийинки дагы өтө турган немелерди көңүлгө алып, ойго алып кое турган нерсе репертуарды жакшыраак тандаш керек экен да. Бирөөнүн репертуары аябай сатирический, элдин көңүлүн ачкан репертуар болсо, бирөөнүкү аябай жай болуп калып атат да. Ошон үчүн жалаң элдин көңүлүн ачкан шаңдуу ырлардан тандап алып даярдаса, ошону ойноп бере турган актер-актрисалар чыкты. Ошону неме кылалы, ошол ырды репертуарды тандоодон да аркада калып калышты да. Жанагы жайырлар ошонун образына түшө албай, аткара албай калышкандай болуп, ошон үчүн дагы артта калып калышты деп ойлойм. Ал эми биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган Гран-при. жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Азыр аттарын угасыздар өзүңүздөр. Эгер сурооңуздар болсо, биз жооп берүүгө даярбыз. Эмне себептен ошондой болуп калды деп сурасаңыздар, биз ушул жерде турабыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Биз сиздерге ишенип калыстык бергенбиз. Сиздердин берген бааңыздар, айткан сөзүңүздөр талкууга алынбайт деп ойлойм. Биз анткени улуттук университет бөлүнгөнү көч башыбыз. Анда келиңиздер. Анвар мырза, сизден дагы эки оор сөз калды. Сапалык карасак, сизге өйрөк сөздү биринчи. Чоң рахмат, кутмандуу ушул кетишиңиздер менен. Кош келипсиздер. Биринчиден кубандырат. Бир эле мугалимдер негизи бул маданиятты жана ошондой эле биздин келечегибизди, ата мекенибиздин баягы эң туу чокусундагы эмгеги чоң бийик инсандарды. Анткени канча деген биздин инсандар билим алып, баары бирине багыт берип, жана ошондой жашоо турмушунда дагы өзүнүн бир нугуна салыш бул өтө чоң чеберчиликти талап кылат. Ошондуктан биздин мугалимдер бир гана сабак берип, жана ошондой эле билим берүүдөн тышкары дагы маданиятка да бир кадам таштап, мүмкүн ошол өздөрүнүн таланттарын элге көрсөтүп, тартынбагандарына бир кол чалдыра койсун дейм. Сіздерге чоң рахмат, терең ыраазычылык, ар бириңиздерге ийгилик, ар бир сахнага чоң сахнабашта биринчи кадам таштаңыздар. Мен сонун жеке мен дагы кошулам. Силердин биринчи жеңишиңер. Анткени жөнөкөй адам сахнага чыгып өзүнүн элдин алдында алып жүрүү бул өтө оор. Ошондуктан ар бириңиздерге ийгилик, жана ошондой эле репертуар тандагандан чынында кээ бир ырларда болуп атат. Бул артында актердук театралдаштырган нерселерди көрсөткөн жакшы, сиздердин ийгилигиңиздер. Бирок кээ бир ырлар аны талап кылбай эле болуп калып атат да. Мисалды тагыраак айта кеткенде, ар биринин өзүнүн темасын жана композициясын бирине болгон мындан аркы кийинки калып элегем да. Ошолорду так кылып койсоңуздар, анан бириңиздерге баягы отношение деп коет го, жаныңыздар чогурдаган дуэт болгондон ошолорду бир кыскарып койсоңуздар, калганы бар сиздерге терең ыраазычылык, ар дайым бар болуңуздар. Рахмат. Чоң рахмат. Ийгиси Жылдызбек мырзада. Саламатсыздарбы, урматтуу улуттук университеттин мугалимдери, студенттери, нечендеген кесип ээлерин тарбиялап чыгарган ушул улуттук университеттин мугалимдерине, маданият жактан дагы студенттерге үлгү болуп сахнадан ырдап сиздерге үлгү болуп атат. Ушул ага эжекелерге бир кол чаап коюңуздар. Бүгүнкү кече абдан жакшы, абдан жогорку деңгээлде болду. Аябай артындагы массовка менен дагы режиссерлор аябай жакшы иштешкен. Ушундай ишенчиликтүү Анвар айтып атпайбы жанагы бул жакта Раймалы менен Бегимайдын сахнасы болуп атканда арт алпарып бакка таңып атса эми кантип өрттөшөт экен. Ансыраңдай аябай жакшы, аябай энергиясы ушул жакта ырдап аткан ырчылардын, эжекелердин, байкелердин энергиясы бизге чейин чачырап турду. Аябай жакшы кеч болду. Ийгилик сиздерге. Чоң рахмат. Жылдызбек мырза. Өрүттөй эле дегенбиз, бирок драма театр бош өткөнүп кетөт деп коркконбуз. Анда
Алымқұл мырзаға сөз береді. Чоң рахмат, Лұқман кесіңіздер менен ең біріншіден ошол улуттук университетинин жетекчилигине жана анын жалпы жааматына терең ыраазычылык билдирмекмин. Ушундай ичиндеги билинбей жаткан таланттарды, ушундай уюштуруучуларды, жаштардын жакшы инициативасын колдоп, коштоп ушундай деңгээлге жеткирип, ушундай чоң залда, чоң элдин арасында жакшы тартуу кылганга көмөктөшкөндүгү үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Анан мен дагы ушул бүгүнкү конкурсанттарга ийгилик каалаймын. Барыңыздарга, ишиңиздерге, үй-бүлөңүздөргө дайыма тынччылык болсун, өз өнөрүңүздөр. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Анвар мырза. Кечирип коюңуздарчы, мен конкурстан тышкары азыр толкунданып кетпей окуп отурам. Анткени мен дагы баягы балапандык учканга чейин экинчи үй болуп, ошо сиздердин араңыздарда мен эжем отурат, азыр ойрокпой сүйүнүп атам. Эжеке, чынарчы мен терең ыраазычылык кандай бар болуңуз. Мага билим берип, азыркы убакта ошол убакта бир аз урушуп, катуу айтсам бир аз тутуйуп калчу элем, азыр сүйүнүп атам. Менин жашоого катуу чегерелдип рахмат сизге тажы. Бар болуңуз. Рахмат. Өткөнүнгө пистолетте калсаң, келечек сени замбирек менен атат дейт. Ылайым мугалимдер сиздерди эч ким унутпайт. Көрдүңүздөрбү? Мугалимдер үчүн бир чабы бар. Эми бүгүнкү иш-чараны уюштуруп, бүгүнкү иш-чараны Демиргени колдогондугу үчүн Жусуп Баласаров атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору, профессор, сыймыктуу агайыбыз Садыков Канат Жалиловичке ыраазычылык билдиребиз. Жана ушундай идеяларды ар убакта колдоп, жаштарга жол көрсөткөндүгү үчүн бул жерде турган мамлекеттик тил боюнча проректор Садык Алахан агайыбызга ыраазычылык билдиребиз. Алыска учам дегенде арчаң болсо дагы акчаң болбосо учалбайт экенсиң. Мына ошол биздин финансы иштери боюнча проректорубуз агайыбыз Сыранаевга кошулат. Жана ушул иш-чараны уюштуруп кезинде тик туруп чуркап жүргөн биздин жигиттер бар. Аттарын атап өтөлү. Ошол жигиттерге ыраазычылык билдирип алдыңыздарга чакыралы. Максат Берди уулу Кайрат мырза. Асмакулов Ынтымак. Алдагы уюштуруу иштер менен жүрүүдө билет накчаларды не болду деп касса менен эсептешип атса керек. Максатбекова Айса да бардык бийлерди коюп бергендиги үчүн хореограф. Мен өтө салмактуу мындай оор басымдуу киши элем. Мени кошо бийлеткен диджей Аскат уулу Бекбосунга ыраазычылык. Эгембердиев Эркинбек деген жигитибизге ыраазычылык билдиребиз. Жана Атай деген жигитибизди шақырып ыраазычылык билдиребиз. Байдылда Шарнагоев атабыз айткандай, өзгөнү айтып бүткөн сүйүн өзүбүздөн эми баштайлы дегендей, бүгүнкү Кош Жылдыз 2018 кароосуналарын алып баруучусу Назарбекова Кундузга калчалар. Жана ошондой эле тилинен бал тамган Улан Турдалиев мырзабызга дүркүрөгөн колчалар болсун. Эми интриганы болушун чакырдык окшойт. Конкурсанттарды көпкө күттүрбөйдү, залдан жыгып албайды. Анда биз аларды алган бал боюнча чакырып белектерди тапшыралы. Уюштуруучулар бир аз бери жылып койсоңуздар, биздин белек тапшырганыңыздарга тоскоолдук кылбайлы. Анда келиңиздер, алдыңыздарга 16 бал алган Алымбаев Мирлан жана Токтобаева Жанарын чакырабыз. Балчалар менен Алыстар тобуна грамотаны жеткирели. Алыстар тобу келмек чыкпайсыңыздар. Ыраазычылык катып болсун, абдан бар болуңуздар. Ийгилик каалайбыз. Андан кийинкибиз 17 бал менен Абдыкул уулу Бакыт жана Маннапова Такмина.
7 bal algan agayımız Turkmanov Kalbek jana Anarbekova Begimay. 18 bal менен Төлөгөнов Марлен жана Жаныш кызы Махабат. Bal menен aldığımızlarga şakırabız Mayrambekoğlu Kasiyet jana Salıbekova Tolkurice. Yemi orunlar menен sıylanar. 2-3 şut ularda cip olmaydı batırap okuydu. Üçüncü orunda hamsız olgan sizlerden aldığınızlarga kol çağlar bilen Niyazbek Agay jana Sveta Eşe. İkinci orun sizlerden Türkürgen kol çağları bilen Şüngüz jana Mırzagül. Şagay selfini jaş görüp negizim. Birinci orun önörüm bolsa örgü çap demekçi bugünkü Toş Yıldız 2018 karoslagının jengүүчүлөрү birinci orun Şüngüz jana Kanıbeşe. Şahar Ahmet, anda gelingizler hazır bolsa mına şu uyuşturuculardan atılan Hayrat Mırsaga söz veririz. Geliniz. Şahar Ahmet, en birinci rahatsızlığım Ulan Turgaliyev agayыбызга жана биздин студентибиз Кундузга чоң рахмат. Жаштарга биздин албагендер. Андан кийин жалпы Кыргыз Улуттук университетинин атынан өнөрдү баалап, эже агайларыбызды баалап сыйлап келип, колуңуздарды чаап, өнөрлөрүн баалап отурган жалпыңыздарга анан эми эжелерим, агайларым жанагы биздин эжелер агайлар айткандай конкурс болгон жерде жеңүүчү болот. Кадрдын артындагы маселелерди буга чейин чечип келатабыз, айтып кереги жок. Жалпыңыздардын бүгүнкү катышканыңыздар үчүн жалпы Улуттук университеттин атынан ыраазычылык. Ал эми жалпы Кыргыз Улуттук университетинде ар дайым майрамдар түгөнбөсүн, ыр, күлкү жагырып өссүн демекчибиз. Жалпыңыздарга чоң рахмат, келип бергениңиздерге. Ар дайым жакшылыкта, ырдын, бийдин үстүндө жолугала. Koytuңuzlar, güllerdi koytuңuzlar, güllerdi koytuңuzlar, eşekeler güllerdi koytuңuzlar. Başbayga aytılmay kalmadı o. Emine bayda ortasılar. Türküregen kolçağlar benim, başbayga tapşırılan Yusuf Balasağat'ın adındaki Kırgız Uluttuk Üniversitesi'nin ön tımagı dostluk için Grand Prix'e. Biz sizden benim koşlaşmayız, hayradan görüşkençe sağ salamatta olunuzlar.
Келіңіздер, бірінші қалыстар тобы, суретке түсіп берсеңіздер, біздің комиссарттар менен келіңіздер. Қара келіңіздер. Қойып тұрыңыздар, гүлдерді азыр тапсырасыздар, қойып тұрыңыздар гүлдерді. Келіңіздер, ортаға тұра қалалы келіңіздер, суретке түседі. Біз дағы алып барушылар түседі алалы, келіңіздер. Екі жашыл үйнек ортасында. Второе. Третье стало Бекова, потом как же, после поздно стал уважать